Облус жетекчиси Жаныбек Жалалов малдын этин жана башка азык-түлүк продукцияларынын баасын турукташтыруу боюнча жергиликтүү бийлик органдарына жана монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин Баткен облустук башкармалыгынын жетекчилигине баанын жогорулоо себептерин аныктоо, анализдөө, соодагерлер менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, бааны турукташтыруу боюнча зарыл болгон чараларды көрүү тапшырмасын берди. Территорияга биздин Бишкектен чүйдөн келип туурабы? Каяктан келип Бишкектен чүйдөн, ал жерден мисалы үчүн асуу бар заправкаларга Бишкек чүйдөн келгенде бул жакта асуу коюлган болсо берилет, болсо берилбейт. Бул жерден азыр менин информациям боюнча Жалал Абад областын алып, асуу жокто, Жалал Абад областынын дистопливо менен десе сиздерде маалымат бар, потребность лейлек сүлүктүүнүкү бар. 3000 тонна болсо, канча тонна өтөт фактически? Жыйында базар бааларынын жогорулоосуна себеп катары айтылып жаткан мал жандыктардын, күйүүчү жана майлоочу майлардын, азык-түлүктөрдүн, аткезчилик жолдор менен жана чек ара аймактарындагы мыйзамсыз жолдор менен кошуна мамлекеттерге ташылып кетүүсүнө жол бербөө максатында чек ара аймактарында көзөмөлдү күчөтүү керектиги айтылды. Бүгүнкү күндө баа ушул литриге алганда 100 сомдон сатылууда. Мурда 80 сом болсо, азыр 120 сомго кымбаттап 100 сомдон сатылууда литриге алганда. Калган мына ундарды көрсөк, ундардагы эле мурунку баада өзгөрүүлөр жок. Ошондой эле чек ара бажы кызматтары жергиликтүү бийлик органдары менен биргеликте атайын рейдтерди уюштуруп, аткезчилик менен алектенген жана аларга көмөктөшкөн кызматкерлерди аныктоо, жарандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, кызматкерлерге чара көрүү боюнча иш алып баруу тапшырмасы коюлду. Именно антимонополия анан жанагы ошолорго катуу айтылды. Ушу баалардын турукташтыруу жагына. Андан сырткары жанагы транспорттук службага, бизде транспорттук служба ошо жанагы көп жүктөрдүн Баткен областына кирип атканда таразы бар, ошо таразыдан ушу Баткен областынын кай жерине барасын көзөмөлдүү жагы айтылды. Андан соң таможня бажы кызматына, андан сырткары биздин мына пограничтерге айтылды. Бардыгыбызда катуу талап коюлду. Бүгүнкү күндө именно элдерге түшүндүрүү иштерин пандемия жараша. Андан сырткары баалардын турукташтыруу жагыны ар бизге мындай катуу айтылды, ошо турукташтыруу жагы. Жыйындын натыйжасы менен облустук мекеме ишканалардын жетекчилерине кыска аралыкта көрүлгөн иш-аракеттердин жыйынтыгы боюнча маалымат берүүнү милдеттендирди. Канышай Ашимова, Максатбек Акылбеков, Эрнис Азамат уулу, Алтын бешик жаңылыктары. Түшүнүк менен кабыл алып